Салам достор, сиздер менен Кыргызстан телеканалы Соцньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Бүгүн адаттагыдай эле эң кызыктуу жаңылыктар менен сиздерди тааныштырам. Биздин каналдан алыстабаңыз. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев жаңы ыр жаздырып, клип тартты. Ыр мекенге арналып, клипте «Мекеним Кыргызстан» партиясына үгүттөлгөн жерлери бар. Борбиевдин клиби алгач Фейсбукта «Моя Родина Кыргызстан» аталышындагы баракчага жүктөлүп, баракча жардамага коюлган. Клипти 50 миңден ашуун адам көрүп, ал 283 жолу бөлүшүлгөн. Клипте кыргыздардын көчмөн жашоосу боз үйдөгү карыялар менен башталат. Андан соң атчан жигиттер жана Кыргызстандын жаратылышы тартылган. Ошондой эле «Мекеним Кыргызстан» партиясынын логосу түшүрүлгөн. Кагаздан жасалган учак облустардын үстүнөн учуп жүргөнүн көрүүгө болот. Ошондой эле ырдын текстинен да партияга үгүттөөчү сөздөр байкалат. Партиянын аталышындай сөздөр бир нече жолу колдонулган. Казакстандын Алматы шаарында арыктан жаңы төрөлгөн ымыркай табылды. Бул тууралуу Спутник Казакстан маалымдады. Билдирмеге ылайык, түн ичинде шаарда сейилдеп жүргөндөр арыктан наристенин ыйлаган үнүн угуп, дароо аны куткарууга барышкан. Видео Instagram баракчасына жарыяланган. Аны жиберген колдонуучу баланы катуу ыйлаганынан угуп, дароо арык тарапка бардык. Сүлгү алдык да аны караңгыда издеп кирдик деп айтып берген. Ымыркайдын салмагы 3 килограмм, ал эми бою 52 сантиметр болгон. Азыркы учурда наристенин ден соолугу жакшы жана энеси изделүүдө. Төрөгөндү билген айым эмне себептен бакканды билбейт. Аялынын сулуулугун башка эркектердин көрүүсүн каалабаган өзбекстандык жаран жубайына бензин чачып, аны өрттөгөн. Маалыматка ылайык, Самарканд шаардык соту 36 жаштагы эркекти мындай кылмышы үчүн 6 жылга эркинен ажыраткан. Жаран күнөөсүн мойнуна алган. Ал мындай ишке аялынын ашыкча сулуулугу себеп болгонун сот залында айткан. Анын айтымында аялы эч качан анын көзүнө чөп салган эмес. Бирок аялым ала жипти атташы мүмкүн деген ой аны коркутуп тынчтык бербей келген. Окуядан кийин жабырлануучу 1 ай комада жаткан. Аялдын бир кулагы толугу менен өрттөнүп, бетинде, колунда тактар калган. Күйөөсүнө каршы көргөзмө берип жатып, аял күйөөсүн жоопко тартууну суранган. Жыйынтыгында ал 6 жылга эркинен ажыратылган. Германиянын Бродерспи коммунасында жапайык кабан Балтика деңизинен чыгып, эс алуучулар отурган жээкте сүзүп жөнөдү. Статистика боюнча 2019 жылдары 150 миллионго жакын жапайык кабандар жашаган. Калктын 40% Испания менен Германияда кездешкен. Lasst es laufen! Новосибирск облусунда эркектердин түзөтүү абагында баңгизатын алып кирүүгө аракет кылган мышык кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Анда мышыктын жонунда 3 шприц, 3 ийне, сим-карта жана белгисиз зат салынган таңга касылган абалда болгон. Шприцтин ичинде кара түстөгү зат болгон. Ал баңгизат болушу мүмкүн деп божомолдошкон кызматкерлер. Тыюу салынган заттар мышыктан алынгандан кийин кызматкерлер ага сүт берип курсагын тойгузуп кое беришкен. Күндүзгү уйку адамдын ден соолугуна зыян жана жүрөк кан тамыр ооруларынын жаралган өлүмдөн коркунучун жогорулатат. Мындай жыйынтыкка Кытай окумуштуулары узак жылдарга созулган изилдөөлөрдөн кийин келишкен. Кытайдык Гуанчжоу медициналык университетинин окумуштуулары күндүзгү уйку жүрөк кан тамыр ооруларынан улам жаралган өлүмдүн коркунучун жогорулатарын аныкташкан.
Изилдөөгө 313.651 адам катышкан. Анда күндүз 60 мүнөттөн көп уктагандардын 30%, ар кандай оорулардан улам, ал эми 34% жүрөк кан тамыр ооруларынан улам эрте өлүмгө дуушар болгон. Канча саат болбосун, күндүзгү уйку өлүмдүн коркунучун 19%га жогорултары белгилүү болгон. Мындай көрүнүш өзгөчө аялдарда көп кездешкен. Ал эми түнкүсүн жакшы уктай албаган адамдар күндүз 60 мүнөткө чейин гана уктап алса, анда жүрөк кан тамыр системасынын иштешин жакшыртат деп билдиришкен окумуштуулар. Өзбекстандын Мунасабат ток-шоу программасынын жүрүшүндө эксперттер өзбек калкынын моралдык ченемдерин жана улуттук баалуулуктарын сөз кылып жатып, жаштардын жыртык шым, эркектердин кыска байпак кийүүсүн талкууга алды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактарында жазылган. Ток-шоуда эксперттер өзбек калкынын улуттук кийимдери бар экендигине карабастан, жаштар батышты туурап жыртык шым кийип жүрүшкөндүгүн айтып, бул улуттук баалуулуктарды сыйлабастыкка тете экендигин баса белгилешкен. Байыркы Римде коомдон жана үй бүлөсүнүн куугунтукталган адамдар жыртык кийим кийишкен. Ал эми Индияда эң төмөнкү кастагы адамдар кийгендиги маалым. Ошондой эле азыр жаштар арасында эркек балдардын кыска байпак кийүүсү кыжырды келтирет. Батышта кыска байпакты кумсалар кийет. Алар бири-бирин кыска байпагы, чач жасалгасы аркылуу таанышат, деди Руханий жана агартуу мамлекеттик борборунун бөлүм башчысы, саясат илимдеринин кандидаты. Санкт-Петербургда үйлөнүү үлпөт тоюнан качып кеткен күйөө бала изделүүдө. Ал киши 51 жаштагы сүйүктүүсү менен баш кошкон, бирок ЗАГСка баргандан тартып оюн өзгөрткөн. Тактап айтканда, качып кеткен баланын жубайы 15 саатка гана турмушка чыккан. Окуядан кийин качып кеткен баланын жубайы анын табылып келүүсүн өтүнүп, милицияга кайрылган. Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.